Бүгін депутаттар мына шайлоочулармен жолугушуу жумалыгы бүгүндөн башталды. Жаңа көз пакал болуп калган үчүн алгачамы. Пакал болуп калган үчүн алгачамы. Волейбол өзү да ойногон экен. Ошол спортко салым кошуу, жаштарды спортко тартуу, ошол ниетте ушул топту өткөрүп берип атат. Ал эмесе сөздү жанара кайтып берсин. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу жердештер, урматтуу туугандар, ага-инилер, волейбол сүйүүчүлөрү, спортсмендер. Биринчиден баарыңарга убакыт бөлүп ушул оюнга келип бергениңерге абдан чоң ыраазычылык билдирем. Анткени азыр мына жаз жарыш дегендей бир күн 1000 күнгө тете. Ошого карабастан атайын убакыт бөлүп келгениңер үчүн мен абдан ыраазымын. Экинчиден мына буга чейин билесиңер, Алай районуна ушул Бишкек шаарында салтка айланып калган өзүбүздүн агабыз депутат Улан Премов волейбол өткөрүп берди. Андан мурун Раматылык Жыргал Калмаматов өткөрүп берди. Мына Жаманкул акебиз Калдыбаев бул киши өткөрүп берди. Анан өткөндө алайлык аксакалдар менен отурганда ушундай салтты бузбай кийинки муун ушундай жакшы иштерди улантып кетишиңер керек деген ошо Исмаил Исакович баштаган аксакалдар менен отурганда ушундай сөз болду эле. Ошон үчүн биз баарыбыз башталган жакшы иштерди улантып кетишибиз керек. Дайым чоң рахмат. Мен ушул жерде болом. Мына негизи эле биз ушундай бир жакшы иштер аркылуу, спорт аркылуу ынтымакты бекемдеп, бири-бирибизге жардам берип, колдоп, сүрөп, жакшы оюн көрсөтөлү бүгүн. Баарыңарга чоң рахмат. Бүгүн депутаттар мына шайлоочулар менен жолугушуу жумалыгы бүгүндөн башталды. Мен дайыма ушул шайлоочулар менен жолугушуу жылына 4 жолу болот. Мына бүгүн болсо шайлоочулар менен жолугушуунун күнүн ушул Бишкектеги жанагы өрдөктүн өзү чөлдө болсо дагы көзү көлдө дегендей баарыбыз борбор калаада жүргөнүбүз менен биздин эки көзүбүз ушул туулган жерибизде. Ошон үчүн ушундай спортту ар кандай жакшы иш-чаралар аркылуу биз биримдикте болушубуз керек. Мен ойлойм, мен парламент депутаты катары мына биздин Алай Чоң Алай районунун бир дагы жерде жер каратпай, тескерисинче сыймыктана турган кылып, мен мындай өзүмүн милдетимди аткарып атам деп ойлойм. Дайыма алайлыктарды билесиңер. Акчадан, байлыктан адилеттүүлүк менен акыйкатты жогору койгон эл. Биз ошону билип туруп, мындай ошол райондон чыккан адам катары мен силерди парламент трибунасынан бир дагы жолу уят кылбаганга аракет кылып келдим. Уюштуруу тобуна чоң рахмат. Турат агабыз баштаган волейбол боюнча бизде ошо Алайдан чыккан, дегеле бардык жактан чыккан Кыргызстандагы мына бизге дайыма кайрылышат. Билим берүү, чет өлкөгө окуйт элем деген балдар кыздар кайрылышат. Кайсы кесип тандасам болот деп кайрылышат. Дайыма колдон келишинче мүмкүнчүлүккө жараша жардам берип келатабыз. Эми биз Кудай буйруса мына волейбол командасындагы ушу республикалык деңгээлде эң күчтүү боло тургандай бир чоң колдоолорду көрсөтөбүз деп азыр пландап атабыз. Уюштуруу тобуна, бул жерде жардам бергендерге, келип берген аксакалдарга, баарыңыздарга чоң рахмат. Анан ошол жерге келип, ошо жанарыбыздын мына бүгүн жакшы кылып отурган экен. Ошо жанарга Алла Таала өмүр берсин, бак берсин. Өзү негизи эле ушул Алла Таала адам кылып жараткан үчүн бир сыймыктанышыбыз керек экен да. Адамдан да кыргыз кылып жаралган үчүн дагы бир сыймыктанып коюшубуз керек экен. Кыргыздан дагы мына көлдүк эмес, башка жактык эмес, оштук кылып жараткан үчүн дагы бир сыймыктанып коелат. Оштук дагы баккерге эмес, окат эмес, хараз эмес, алайлык кылган үчүн дагы сыймык коелат. Алайдыкта ана жошолу биринчи май эмес, жанарды калган көл мени корулдук кылган үчүн бир колчак болду. Ана бар болуп ушунча элдин ичинде ушу жаңа көз пакал болуп калган үчүн дагы колчак болду.
Рахмат, бар болуңуздар. Ушундай жакшы күндөрү күлүп жүрө берели, бар болушу жакшы күндөр кылыңыздар. Анткени бир нерсени себеби менен бир нерсени айтып өтүш керек. Ушул жерде дагы бир Кудай буйруса 31-inde Дуар спорттун биздин Корулдун жакшагай инибиз Кудай Кайчабаровдун дагы чоң концерти болуп атат. Ошол жерге барып дагы ушундай болуп барып, ушундай болуп бир жамаатыңыздар менен барып колдоп коюңуздар.